Саламатсыңарбы балдар, бүгүн биз силер менен 17-20 кылымдагы Япония жөнүндө маалымат билебиз. Сабактын максаты Япониянын 20 кылымдын башындагы өзүнүн ресурсу жок болсо дагы башка чоң державалардын катарына кантип кошулду ошол жөнүндө билебиз. Окуучулар Токугава Бакуфунун доорунун өзгөчөлүктөрүн түшүнүшөт, Мейзи реформаларынын мазмунун талдоо жана алардын натыйжасын баалоо. 1603-жылы бийлик Токугава Иосунга өтүп, өзүнүн сегун деп жарыялаган. Ошол мезгилден тартып 1868-жылга чейин Японияны Токугава династиясы башкарып келген. Япониянын эң узак жана эң туруктуу саясий режими борборлошкон башкаруу, изоляция, маданий гүлдөө. Социалдык структурасы 4 катмарга бөлүнгөн. Самурайлар аскер жана администраторлор иштерин аткарышкан болсо, дыйкандар экономиканын негизги бөлүгүн түзүшкөн. Кол өнөрчүлүк абдан жакшы болгон, соодагерлер эң төмөн катмар, бирок байып кетишкен кийинчерээк. Самурайлар балдар, самурайлар. Соодагерлер эң төмөн катмары болсо дагы кийинчерээк байып кетишкен. Дыйкандар экономиканын негизи болушкан. жылы АКШнын 4 аскердик кара кемеси Японияга 3 негизги себеп менен келген. Америкалык соода үчүн Япониянын портторун ачууну талап кылышкан. Америкага эмне үчүн порттор керек болду Япониядан? Анткени көмүр алуу, суу тамак ашуу менен камсыздануу, оңдоо базалары Япония географиялык жактан идеалдуу жайгашкан. Перинин кысымы. Пери бул АКШнын президенти. Токугава сегунаттын эшигин ачууга мажбур кылды. 1854-жылы Канагаванын келишими түзүлдү. Бул окуя кийин Токугава сегунаттын кулашын жана Мейзи реформаларынын башталышын тездетти. Мындай келишимдер Англия, Россия, Голландия, Франция менен да түзүлгөн. 1854-1858 жылдары аралыгында Япония, АКШ, Улуу Британия, Орус, Нидерландия, Франция менен теңсиз келишимдерди мажбурлап түзүшкөн. Бул сегунаттын легитимдүүлүгүн нөлгө түшүрүп, Мейзи реформасынын башкы тирегине айланган. Европадан 1585-1867 жылдары келген товарлардын үлүшү 17% болгондугу Япониянын ички саясатына да, экономикасына да түздөн түз таасирин тийгизген. Европалык товарлар Япониянын технологиялык артта калганын айкын көрсөтүп койду. Бул кийин Мейзи реформаларынын технологиялык негизинин калыптанышына түрткү болгон. Батыштын индустриалдык моделин тез кабыл алууга түрткү болгону талашсыз. Мейзи революциясынын себептери. Батыш державаларынын басымы АКШ, Британия, Франция. Технологиялык артта калуу, теңсиз келишимдер жана элдин нааразычылыгы, самурай аристокрациянын Токугавага ишениминин жоголушу, 1867 ноябрында Сегун Иосин бу бийликти императорго өткөрөт.
Бул бийлик өткөрүү Токугава Секунатынын расмий аягы болуп, Япония императордук бийликке кайтып Мейджи доорун баштаган. Мейджи императору жүргүзгөн негизги реформалар: Токугава Бакву секунат кулатылды, императордук бийлик толук кандуу кайтарылды, хандар жоюлду, префектуралар түзүлдү, жаңы өкмөт борборлоштурулган башкаруу моделине өттү. Самурайлардын саясий жана экономикалык артыкчылыктары жоюлду, жалпыга бирдей аскердик милдет киргизилди, Европалык үлгүдөгү армия жана заманбап флот түзүлдү, коркунучсуздук жана ички туруктуулук камсыз болду. Эмне үчүн Япония ресурстары аз болгонуна карабастан Европа державалары сыяктуу өнүктү? Ресурстары аз болгонуна карабастан улуттук приоритеттер жана стратегия экономикалык жана аскердик күчтү жаратууга жол ачты. Саясий жана экономикалык реформалар, билим жана технологиялык импорт, коомдук дисциплина Европа державасы сыяктуу өнүгүүгө жол ачты. Тез өнүгүү мобилдүү экономика тез өзгөргөн шарттарда ресурстар аз болсо дагы экономиканын жакшы натыйжа берүү жөндөмдүүлүгү.